Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Merge Cube аркылуу 3D форматындагы объектилерди көрүү. Ал үчүн биз Google'га киребиз. Google'га киргенден кийин бул жака Merge Cube деп жазып алабыз. Бул жакта Merge Cube'дун биринчи Merge Cube сайтына киребиз. Бул жака киргенден кийин бизде мына жакта Купить сейчас деген чыгат. Бул жака кирбестен бул жерде 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты баскандан кийин бул жактан бесплатная пробная версия деген чыгат. Ушул жерди басабыз. Басканыбыздан кийин бул жакта Hello Оксана Байматова дейт. Через Google аркылуу регистрация болсоңуздар болот. Өзү эле регистрация сурап калат. Киргениңиздерден кийин перевести кааласаңыз орусчага которуп алсаңыздар болот. Бул жакта мектептин атын сурайт, дагы номер сураса мен 47 деп эле жазып койдум. Сиздер дагы ошентип кирсеңиздер болот. Эми бул жакта биз ушул электрондук вариантын, кубтун электрондук вариантын алыш үчүн биз могул жакта 3 сызыкка киребиз. 3 сызыкты басабыз. Андан кийин мондой баска түшсөк, бул жерде мына же Jet M Merge Cube деген чыгат. Ушул жерди басабыз. Басканыңыздардан кийин муну кааласаңыз которуп койсоңуз болот. Эми бул жакта мынтип төмөн жака түшөсүз. Түшкөнүңүздөрдө мына загрузить Merge Pape Cube деп турат. Ушул жерди мына загрузить деген жерин басабыз. Ушул жерди басканыбыздан кийин бизге могул жактан дагы төмөн түшөсүздөр. Төмөн түшкөнүңүздөрдө могул жакта этап менен мындай кылып бизге айтып берген. Эми бул жакта биз PDF форматын алыш үчүн биз могул жердеги PDF форматын загрузка кылып алышыбыз керек. Муну бир басабыз. Басканыңыздарда могул жака скачать еще раз дейт. Даны бастым. Эми бул жактан через Office бул программа биз электрондук вариантын көрсөк болот. Бул кагазды биз принтерден, жөнөкөй эле черно-белый принтерден чыгарып, мына чекелерин кыркып, кубик жасап алып колдонсоңуздар болот. Колдонуу видеосун мен кийинки видеодо жүктөйм. Сиздерге жакшы видеолорду жүктөшүм үчүн мага комментарийге мына видеону мага жүктөп бериңиз деп жазып койсоңуз болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.